Жанагы эле уюшкан кылмыштуулук топторду жок кылуу, жанагы эле мамлекет ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Bir region ösüp ketip, ikinci region kalıp ketpeydi. Bir uruu ösüp ketip, bir partiya ösüp ketip, kalganı bari kalıp ketpeydi. Anday bolboş gerek. Bari tegizden, bardığımız, kılgan işimiz bir gana maksatта. Mamlekette yaşagan her bir jaranın turmuşunun oңолушу gana maksat boluş gerek. Başka maksat yok. Kimdir biri maktaş üçün, kimdir biri jagыныш üçün, kimdir biri же ушундай bir жакшы жашоо үчүн эмес, элдин турмушун оңолуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Биз баарын айтпайбыз, 100% баарына тегиздеп койдук деп. Андай эмес. Аны үчүн убакыт керек экен. Кээде убакыт жетпей калып атат. Мына жакынкы күндөрдө ошол Садыр Нуркожоевич башында турган бийликтин келгенине 4 жыл болот. 4 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңөр сезип атасыңар. Биз мурдагыдай сөз менен айтып, söz менен алаксытып, жөн эле сөз менен сүйлөп, курук сөз менен эле жанагы адамдардын курсагын тойгузбастан ишибиз менен көрсөтөйлү деп аракет кылып атабыз. Ишти эл көрүп сезсин, ар бир адам сезсин. Могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат, могул жерде мындай өзгөрүү болуп атат, могул жерде жакшы болуп атат деп эл сезе турган болуш керек. Анан жанагы жөн эле сагызгандай сайрап эле болбогон нерселерди айтып, адамдардын башын айлантып, адамдардын алдында өзүн акылдуу сезип, кыйын сезген адамдардай болбошубуз керек. Мен ойлоймун, биз адамдардын арасынан чыккан эле силердин эле балдарыңызбыз. Сиздердин кол алдыңарда өстүк. Силердин кол алдыңарда тарбия алдык, билим алдык дегендей. Мына ошолордун бардыгын кайрадан элге, журтка арнашыбыз керек. Мына жаңы мектептер салынып атат, жаңы больницалар салынып атат. Мамлекетибиз, Кудай кааласа, өзүнүн адамдарына камкордугуну толук бойдон көрсөтүш керек. Бюджетибиз Кудайга шүгүр. Быйылкы жылы бюджетибиз 7 миллиард, 7,5 миллиард доллар болуп калды. Жакынкы күндөрдө 10 миллиарддан ашат бюджетибиз. Ошол акчалардын бардыгы элге жумшалыш керек. Талап тоноо, чөнтөгүнө урмай, мурдагыдай мамлекеттин акчасын талап тоноо алмай, жерин талап тоноо алмай, заводун талап тоноо алмай, жок, андай болбойт мындан ары. Мындан ары бардыгы элдин турмушуна, жөнөк адамдарга жумшалат. Мен муну атайын айтып коем деп чыктым. Бүгүн тишинин кирин соруп, Россиялап иштеп жүргөн бүгүн биздин мекендештер үчүн мен күйөм. Бирок бүгүнкү Кыргызстанда банкта отуруп, байып, чиренип, ошол тойбогон банктар бүгүн да тойбой мигранттын канын мээнетин ичип келаткан бүгүнкү банктар. Мен бардык мигранттын атынан сүйлөсөм дагы жарашат, бирок өзүмдүн атымдан дагы сүйлөйм. Мен бүгүн 120 рубль салып атам. Ушул рубль Кыргызстанга барса 111 000 сом болот экен. Бирок 9 000 ушунчалык банктар жегени бул ар бир мигранттын жини чыкпайт эмес, чыгат. Бүгүн ошо мигранттар баласын ташап, энесин көрбөй, атасын көрбөй, баласын көрбөй бүгүн тишин соруп, бул жакта мээнет кылып, Россиянын ар бир бурчунда кыргыз жарандар бар. Ошол кыргыз жарандарды бүгүн тепселеп, бүгүн ошолордун кадырын барктабай, бүгүн кыргыз банктар байып, чиренип, бүгүн жашап жүрүшөт. Ушул банктардын үстүндө көзөмөлдөгөндөр ушул чет жакта жүргөн кыргызым жарандарын барктап сыйлап алгыла. Бүгүн ар бир тишин соргон кыргыз кирин соруп, бүгүн мээнет кылып, акчасын жанына алып калбайт. Ошол ата энесине, балдарына бардыгы салабыз деп ошолор айтып атат. Просто уят силерге банктар. Бүгүн ар бир
көчөдө двор шыпырып жүргөн кыргыздын мээнетинда, канатындагы, канындагы ошол банкта отуруп алып, былт жейип, ичип отурасыңар, жеп. Силерге дагы Кудай бар. Бүгүн ушул жылы жегиле. Тирий кезиңде жеп ал. Бирок Кудайдын алдында жооп келе турган күнүңөр дагы келет. Бүгүн бир мигранттын